алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан биздин толкунда жолугушканыбызга абдан кубанычтуубуз. Бүгүнкү биздин программабыздан сиздер жакшы ден соолуктун принциптеринин бири болгон бул суунун дарачылык касиеттери менен таанышасыздар. Ким биздин өткөн программабызды уккан болсо, анда ал күн нурунун дарачылыгынын касиеттерин билди. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө жараткан Кудай деген темадагы руханий ой жүгүртүүбүздү улантабыз. Биз менен болуңуздар. Кечиңиздер куунак болсун. Адамдын жашоосунда ден соолук көп эле факторлорго байланыштуу болот. Бирок алардын ичинен эң негизгиси болуп суу эсептелет. Күн, аба жана суу биздин чыныгы досторубуз деп айтылат эл арасында. Суу бул жараткандын өзү адамга берген дарылоочу азык. Бардык адамдар бул жөнүндө унутуп калышкан, аны баалашпайт жана ошондуктан алар оорушат. Кан айланышы үчүн, көрүү жана угуу органдары үчүн, тамак аш сиңирүүчү бездер үчүн да суу керек. Суусуз жутууга, көз ирмегенге, сүйлөгөнгө да мүмкүн эмес. Адамдын нормалдуу жашоо тиричилиги анын ичкен суусунун өлчөмүнө түздөн түз көз каранды. Эгер адамдын организми 20% сууну жоготсо, анда жашоо бүтөт. Көпчүлүк адамдар алар ичкен суу организмде токтолбостон кайра чыгат деп ойлошот. Бирок чындыгында мындай эмес. Келгиле, ичилген суунун организм боюнча жүргөн жолун изилдеп көрөлү. Ар бир кыймыл сайын суу керектелинет. Көз ирмелген сайын суу көздүн чараларын суулап турат. Жуткан сайын суу кекиртекти суулап турат. Тери менен дагы бир аз суу кетет. Дем алган сайын дагы суу запасы азаят. Ошондой эле күнү бою тери аркылуу жана заң менен суу коротулат. Организмден бөлүнүп чыккан суунун өлчөмү ооруга, кыймылга, температурага жана айлана чөйрөнүн нымдуулугуна байланыштуу өзгөрүлүп турат. Толук адамдардын дайыма тамак ичкиси келип турары баарыбызга белгилүү. Бул алдамчы каалоо деп сиздерди ишендирип кете алам. Ага жөн гана суу жетишсиз болуп жатат. Ошондуктан курсак ачкандыгын сезгенде суу ичиш керек. Толук адам үшүнтүп арыктаса да болот. Суу бул кереметтүү суусундук. Сууну сиңирүү ооздон башталып, кызыл өңгөчтө жана ашказанда улантылат. Суунун көбүрөөк бөлүгү ичке ичегиде сиңирилип, андан канга түшөт. Суу менен аралашкан кан бүт организм боюнча айланып, аны азыктандырат. Азыр мен сиздерди таң калтыра турган кээ бир цифраларды мисал келтирейин. Жүрөк ар бир 24 саат сайын бөйрөк артериялары жана бөйрөк аркылуу 2000 литр канды иштетип турат. Ал эми адамдын организминде болгону 5 литр кан эле бар да. Бул жерден биздин 5 литр каныбыз бөйрөк аркылуу 400 жолу өтөрү көрүнүп турат. Бул жүрөктү бир калыпта иштетип турат. Эгер силер күнүгө тиешелүү өлчөмдөгү суу ичсеңер, анда бөйрөгүңөрдүн оор жумушту аткаруусуна жардам кылганыңар. Андай болсо бөйрөгүңөргө жардам кылгыла. Ошондо ден соолугуңар алда канча чың болот. Ал эми бүгүнкү күндө суу эң арзан суусундук. Бирок суусундуктардын ичинен биздин организмге эң керек болгон баалуу суусундук. Ошентип, биз күнүгө канча суу ичишибиз керек? Биз күнүгө сууну канча коротсок, ошончо ичишибиз керек. Ал эми биз күнүгө 2,5 литр суу сарп кылабыз. Мына ушуну биз кайра толтурушубуз керек. Эгер жүрөк менен бөйрөк таза болсо, анда күнүгө 3 литрден ашык суу ичсе да болот. Денеңиздин ар бир клеткасын суу менен чайкаңыз. Органдарыңыз эркин иштесин, уу заттары жана шлактар чыксын. Денеңиз сууга муктаж болбосун. Бирок эң кызыгы адам кээде гана суу ичкиси келет. Бул
суу ичүүнү каалабаган тоскоолдукту кантип жеңсе болот? Көп адамдар ушул суроону беришет. Жообу эң эле жөнөкөй. Суу ичкиңиз келбесе да, суу ичиш керек. Башкача айтканда, күчкө салып ичиш керек. Жакын арада сиз көнүп кетесиз, анан суусуз тура албай каласыз. Организмге суу жетишсиз экендигин сиз сезбей деле каласыз. Денеге суу жетпегендигинин биринчи белгиси дененин чөккөндүгү, алсырагандыгы. Эгер сиздин көңүлүңүз чөгүп, эч нерсеге чаппай турса, чарчап турсаңыз, алсыздыкты сезсеңиз, денеңиз ысып турса, же оор жумуш кыла турган болсоңуз, анда суу ичиңиз. Ошондой эле ысыкта да, суукта да ичкиңиз келбей турса да ичиңиз. Албетте суу ичпей турган убакыттар да болот. Мисалы, жүрөк оорусу бар болсо, врач менен кеңешүү керек. Адамдын мээси 15-тен 40 миллиардка чейин клеткалардан турат. Алардын ар биринин составы 80-85% суудан турат. Эгер кимдир бирөө сизге мээңде суу бар деп айыптаса, мактагандыгы үчүн ага рахмат айткыла. Туура ойлоп, жакшы иштеш үчүн мээге суу көп керек. Көңүл чөгүп, кыжырлануу көбүнчө суунун жетпегенинен болот. Сиздин балдарыңыз чарчап, кежирленип жатабы? Ага 1 стакан суу берип, өзүңүз да ичиңиз. Эгер организмде суунун өлчөмү төмөн болсо, адам кыжырланып, батызаланат. Бир калыпта иштеш үчүн жетишерлик өлчөмдөгү суу керек. Анын жетпегени адамды алсыратат. Психиатриялык ооруканаларга көбүнчө ээликкен абалдагы оорулуулар түшөт. Текшерүү алардын организмине суу жетишпегендигин көргөзгөн. Венага суюктук коюу мындай адамдарды 1-2 сааттын ичинде эле калыбына келтирген. Эгер сиз арыктагыңыз келсе, мынакей эң жөнөкөй рецепт. Таблетка ичүүнү да кереги жок. Калориялуу тамак жегенди азайткыла. Жашылча жемиштерди көбүрөөк жегиле. Күнүгө 12 стакандан суу ичкиле жана 5 километрден кем эмес жол баскыла. Көпчүлүк адамдарга бул таң калыштуудай көрүнөт, бирок суу эң бир жакшы заара чыгаруучу болуп эсептелет. Эгер сиз грипп менен ооруп калсаңыз, дары ичүүгө шашылбаңыз. Бөлмөңүздү жакшылап желдетип, бат-бат суу ичиңиз. Жылуу төшөктө жатып, өзүңүздү бош коюңуз. 1 сутка ачка болуу бардык ооруга эң сонун жардам берет. Заарадагы суунун жетишсиздиги табарсыкта заара туруп калуусуна алып келет. Зааранын бозомук тартышы жаман белги. Ошондуктан сууну көп ичкиле. Биздин организмибизде бизди оорулардан коргой турган коргоочулар бар. Биз аларга жардам беришибиз керек. Бул коргоочулар лимфоциттер же ак кан денечелери деп аталышат. Алар адамдын организмине кирген микробторду жок кылышат. Бирок лимфоциттер эгер биздин организмибизде суу жетиштүү болгон өлчөмдө гана микробтор менен күрөшө алышат. Ошентип, суу эң жакшы профилактикалык чаралардын бири болуп саналат. Суу менен бирге болуп, силер дайыма жаш жана ден соолукта болосуңар. Дароо эле мындай суроо туулат. Биз кандай сууну ичишибиз керек? Түз эле кранданбы, арыктанбы же булактанбы? Аны качан жана кантип канча ичүүгө болот? Мен жогоруда айтып өткөндөй, адам күнүгө 2,5 литр суу ичиш керек. Эртең менен ач карын 2 стакан, түшкү тамакка 20 мүнөттөй калганда 2 стакан жана кечки тамакка 20 мүнөт калганда дагы 2 стакан суу ичиш керек. Тамак ичип бүткөндөн 1 сааттан кийин жана тамак ичүүнүн ортосунда да суу ичүүгө аракеттенгиле. Мунун кандай мааниси бар? Качан силер тамактанууга 20 мүнөт калганда 2 стакан суу ичсеңер, анда суу ашказан согу менен бирдикте тамакты кабыл алып жана аны иштетүүгө даяр болот. Эгер силер тамактын артынан дароо эле суу ичсеңер, ашказандын иштөөсүнө жолтоо кыласыңар. Ичиле турган суу таза, тундурулган, жайында муздак, кышында жылуу, башкача айтканда суу даамдуу болуш керек. Иче турган сууну кантип даярдаш керек? 3 литр сууну эм алдуу же айнек идишке койгула. Аны күндүн нуру тийген жерге койгула. 1 сааттан кийин сууну иче берсе болот. Мындай сууда микроб жана хлор жок. Кышында кайнак суу куюп, жылытып ичсе болот.
сууну күнүгө алмаштырып туруш керек. Жогорудагы айтылгандардын баардыгын эске алып, суу толтурулган чыныңарды жогору көтөрүп, өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн Кудай берген ушул кереметтүү сууну ичкиле. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биздин берүүлөрүбүздү дайыма угуп жаткан угармандарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми азыр болсо сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз жана жараткан Кудайдын бардыгын күбөлөндүргөн, бизди курчап турган дүйнөнүн кереметтүү сырлары жөнүндө аңгемебизди улантабыз. Келгиле, дагы адамдын теңдешсиз түзүлүшү болгон мээ тууралуу маектешели. Баш мээнин кабында 14 миллиард клетка бар. Эгер ушул клеткалардын булаларын жайып койсок, анда алар 400 000 километрди түзмөк. Адамдын генетикалык кодунда эң көп маалыматтар бар жана эгер аларды жазып чыгарса, анда ар бири 500 барактан турган 2000 китеп болмок. Анда баардыгы жазылган. Көздүн жана чачтын өңү, бет түзүлүшү, бою, тукум куучу оорулар, ошондой эле тукум куучу асыл жөндөмдүүлүктөр жана дагы башкалар. Качан гана клеткалар бөлүнгөндө, ошол замат баардык маалыматтар көчүрүлүп калат. Акырында миллиарддаган көчүрмөлөр алынат. Муну эч бир көчүрүүчү машина жасай алмак эмес. Адамдын организминде болгондун баардыгы жаныбарларда жана өсүмдүктөрдө да болот. Тукумдагы, башкача айтканда гендеги миллиарддаган маалымат бөлүкчөлөрү лилияларга, кызгалдактарга, розаларга, алар кандай өңдө, кандай жыттуу жана мунун баарын алар өзлөрүнүн укум тукумуна кандайча бериш керектигин билгизип турат. Мындай тартипсиздиктен келип чыкпайт. Акыл эстүү жараткандын бар экендигин гендер төгүнсүз далилдейт. Кудайдын ыйык китеби Забурда Дөөт падышанын суктанып айткан момундай сөздөрү бар. Сени даңктайм Теңирим, анткени мени эң сонун жараткансың. Сенин иштериң эң тартиптүү, эң татына, муну менин жаным толук түшүнөт. Сен менин дене мүчөмдү жараттың жана мени энемдин жатынына түйдүң. Качан мен түйүлдүк болуп жашыруун жаралганымда менин келбетим, денем сенин көз жаздымыңда калган жок. Менин дене мүчөмдү сенин көздөрүң көрдү. Мен үчүн берилген буйруган күндөр, алар али баштала электе сенин китебиңде жазылган, Кудайым. Сенин каалоо ниеттериң мен үчүн кандай ардактуу жана алардын саны кандай көп. Эң сонун сөздөр. Булар ыйык жазуу китептеринин бири болгон Забурда жазылган. Кымбаттуу досум, мен силерге дагы бир нерсе айтып бергим келип жатат. Тамак издеп жүргөн кумурскалар, башкалары алардын артынан келиши үчүн изине жыт калтыргандай кылып ким жасаган? 50 000 жөргөмүштөрдүн түрү бар. Кээ бирөөлөрү ушунчалык чоң болгондуктан чычканды да жеп кое алышат. Ал эми кээ бирөөлөр көзгө араң эле көрүнөт.
ушунчалык серпилгич жана күчтүү желелерди согууну аларга ким үйрөткөн? Космоско ала барылган жөргөмүштөр салмаксыз калыбында эч кандай маалыматсыз эле желелерин согушкан. Алардын желе согуу жөндөмдүүлүгү мурдатан эле аларга берилген. Ал жөндөмдү ким берген? Эгер мунун баардыгы акыл эс менен жаралбаса, анда бизге туура дем алууну ким берген? Жана жер жүзү эмнеликтен күндүз күйүп же түндө тоңуп калбайт? Кандайча, кантип температура тиричилик үчүн туураланып калган? Өлүмгө дуушар кылуучу космостук нурларды чыпкалоо үчүн керек болгон өзөндүн ушул катмары кандайча болуп жаралып калган? Эмне үчүн бизге керек болгон өлчөмдөгү кычкылтек биз туура дем алышыбыз үчүн башка газдар менен туура айкалышып турат? Кудай биздин ден соолугубуз жана жашообуз үчүн керек болгон абаны кислород менен башка газдарды пропорциялоо аркылуу берген. Жердеги муз каптоону жана селди, күйгүзгөн ысыкты жана тоңдурган музду болтурбоо үчүн жердин жантайуусу туптуура 23,5 градуска барабар. Мисалы, бир бетинде температура 400 градус Цельсияга жеткен. Ал эми экинчи бетинде 0 градуска жакын болгон Меркурийде адамдын жашоосуна мүмкүн болмок эмес. Анын бир бети дайыма күндү карайт. Ал эми экинчи бети дайыма суук жана караңгы. Ал эми жер болсо тескерисинче. Жашоого керек болгон жарыкты, жылуулукту жана күчтү алыш үчүн дайыма күндөн туура аралыкта турат. Мунун баардыгы камкордукту жана мээримдүүлүктү көргөзүп турат. Кылмышкерди табуу үчүн тергөөчүгө тамандын же бармактын изи жетиштүү болот. Ал эми бүт ааламдын баардык кереметтери, андагы өзүнүн акылмандыгынын издерин ким калтыргандыгын билүүгө жетиштүү эмеспи? Эволюция тармагы боюнча окумуштуу Чарльз Дарвинди анын теориясы үчүн атеисттер жакшы көрөрүн биз билебиз. Тескерисинче Дарвин өзү төмөнкүлөрдү баяндады. Ушул кереметтүү ааламдын кокусунан пайда болушунун мүмкүн эместигине мен түшүнөм. Кудай ааламды өзү жараткан деп ойлойм. Ошентип, кымбаттуу досторум, Кудайдын бар экендигинин эң таң калыштуу далили болуп ааламдын өзү эсептелет. Алпештеген бизди баккан, арубактан нурун чачкан, баласы үчүн барын берип, атенең сени тапкан. Атенени урматтаган, албаталардын эси. Атенени урматтаган, албаталардын эси. Көкүрөгүн кенен ачкан, атанын сен сыйлагын, эне сүтүн ак эмизген, энени сен балагын. Алтындан да балуу апам, асказодой тирек атам, тилеги ак дайым күндө, асылымсың атам апам. Атенени кадырлаган, албаталардын эси. Атенени кадырлаган,
Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.